Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кандайыңар, жакшыбы? Бизде бүгүн адабий окуу сабагы. Биз бүгүн адабий окуу сабагынан жаңы тема менен таанышабыз. Бүгүнкү сабактын темасы Чыңгыз Айтматов улуу жазуучу. Алгач силерди сабактын максаты менен тааныштыра кетейин. Чыңгыз Айтматовдун өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө маалымат аласыңар. Чыңгыз Айтматов боюнча билимин өнүктүрөсүңөр. Далкаш жазуучунун чыгармалары аркылуу тарбияла аласыңар. Ак калпакты жер жүзүнө тааныткан, ала тоого сейрек келген улуу адам деген ыр саптары менен биз бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Социалисттик эмгектин баатыры, Лениндик жана мамлекеттик сыйлыктардын лауреаты, бүткүл дүйнөгө аттын кашкасындай таанымал сүрөткер, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Чыңгыз Айтматов Талас өрөөндөгү Шекер кыштагында 1928-жылы төрөлгөн. Чыңгыз Айтматовго дүйнөлүк кадыр-барк алып келген анын новаторлук калеминен жаралган 60-70 жылдарда жазылган Бетме-бет, Жамиля, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Жаныбарым, Гүлсары, Ак кеме, Эрте келген турналар аттуу повесттери болду. Кийинки мезгилде жазуучу роман жанрынын үстүндө ийгиликтүү эмгектенип, кылым карыткан Бир күн, Кыямат жана Кассандра тамгасы аттуу чыгармалары жарык көргөн. Опол-тоодой эмгектерди жаратып, өлбөс өчпөс мурастарын калтырып, чыгармачылыгы гүлдөп турган учурда арабыздан кете берди Чыңгыз ата, даңазалап даңктап келди элиңди, көкөлөтүп көтөрдүң эне тилиңди, адамдыкты өлбөстүктү даңктап жаздың, дүйнөгө өлбөс өчпөс из калтырдың. Мына ушундай Чыңгыз Айтматовго арнаган ырларынан. Чыңгыз Айтматов быйыл 92 жашка чыкмак. Чыңгыз Айтматовдун балдарга арналган чыгармалары да бар. Менин биринчи эмгек акым деген чыгармасында балдар биз кыргыз тили сабагынан таанышканбыз. Жана ошондой эле Чыпалак Баатыр деген балдарга арналган чыгармалары бар. Анда эмесе, урматтуу окуучулар, биз
үйгө тапшырма Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан көркөм окуп айтып бересиңер. Жана ошондой эле Айтматовдун чыгармаларына саякат кылып, бир чыгармасын сүрөт кылып тарсаңар болот. Анда эмесе кийинки сабактан көрүшкөнчө.